Узак аралыкларга дуз тасуу кыйын һәм кымбат процесс болганы үчүн дуз саудасы да мамлекет тарафынан катаң тартипке салынган. Дузду издеп чыгаруу, сатуу һәм хатта пайдалануу да арнаулы лицензиялар һәм салыклар аркылы баскарылган. Хөкүмет дуз саудасы аркылы үлкен дарамат алган. Және бул акчалар көбүнесе армия каражетлерине, минаралар һәм кала диюаларын куруу сыяктуу стратегиялык жойбарларда финанслык тәминлөө үчүн колланылган. Айымгы Кытайда дуз үстүнөн кадагалоо сол дарежеде саясий ахметке ээ болган, ягни базы бир жагдайларда регионлук аксүйөклөр орайлык хакимият арасында айны дуз саудасы эсабынан түскөн пайда үчүн карама-каршылыклар жүзөгө келген. Айрым тарихи дереклерге караганда, базы бир көтерилишлер һәм ички сокулугусуулар айны дуз салыгы эсабынан, сону менен биргеликте мамлекет монополия саясатына каршы чыккан халк нааразылыклары менен байланышлы еді.